Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн кызматкерлери ортосунда чыр чыккан. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тараган. Кыргыз көмүр ишканасынын басма сөз кызматынан окуянын чоо жайы тууралуу айтып беришти. Маалыматка ылайык, азыркы учурда кара кечеде абал тынч, жумуш штаттык режимде жүрүүдө. Бул окуя бир нече күн мурун болгон. Маалыматтар боюнча Альфанын кызматкерлери менен айдоочуларды уруштуруу максатта 3-чү күчтөр чагымчылдык аракеттерди жасашкан. Деталдуу түрдө маалыматтарды алуу үчүн УКМКга кайрылсаңыздар болот деп айтылат маалыматта. УКМКда бул тууралуу үн катты. Көмүр алуу кезегин күтүп жаткан айдоочулар арасында чагымчыл адамдардын иш аракеттеринен улам келишпестиктер болгон. Атайын кызматтын өкүлдөрү жаңжалды жөнгө салган. Учурда абал туруктуу. Кара кече көмүр филиалынан көмүр алуу иштери жүрүүдө. Азыркы тапта укук коргоо органдары жеринде иштеп жатат. Кара кечеде тазалоо иштерине байланыштуу бир апта тыныгуу болуп, казуу иштери 20-декабрда уланган. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хосилжанованы өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөдө колубутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын билдирген. Сузакта 18-ноябрдан баштап дайынсыз болгон 9 жаштагы кыздын сөөгү 27-ноябрда Көгарт дарыясынын жээгинен табылган. Облустук милициянын маалыматына ылайык, 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18-ноябрда түш шендерде мектепке чыгып кеткен. Бирок ошол күнү сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык, бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюуда. Ага ылайык соода кылгандар контролдук кассалык машиналарды милдеттүү түрдө колдонушу керек болот. Бул маалыматтан улам Бишкектеги Таатан соода борборунун Дордой базарынын соодагерлери нааразычылыктарын билдиришип, мурункудай эле патент менен иштей берүүнү талап кылышууда. Алардын нааразылык акцияларына салык кызматы жооп берди. Митингге чыккан соодагерлер жеке кызыкчылыгын коомдун кызыкчылыгынан жогору коюп, атайылап коомду үгүттөп, адаштыруу аракетин кылып жатканы айдан ачык. Контролдук кассалык машинаны орнотуу жана колдонуу мезгилдин талабына жана өлкөнүн бүтүндөй калкынын, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыгына жооп берет деп айтылат маалыматта. UVV Азия уюму күрөш боюнча Азиянын мыкты балбандарын атады. Аталган уюм Грек-Рим, эркин жана кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча мыкты балбандарды тандаган. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасында күрөш боюнча Азиянын мыкты балбан аталды. Ал эми эркин күрөш боюнча ирандык Хасан Яздани, Грек-Рим күрөш боюнча ирандык Мухаммед Реза Гераи мыкты деп табылды. Балбандарды сыйлоо аземи 2022 жылдын 19 апрелинен 24-нө чейин Монголиянын Улан-Батор шаарында өтөт. Буга чейин Бириккен күрөш уюму Кыргызстандын кыз келиндер күрөш боюнча курама командасын дүйнөдөгү алдыңкы 5-тигине киргизген. Эскерте кетсек, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова Токиодогу Олимпиада оюндарында күмүш медаль жеңген.